Саламатсыңарбы, менин кичинекей окуучуларым. Маанайыңар кандай? Жакшы эс алып жатасыңарбы? Азаматсыңар балдар. Балдар, бүгүнкү биздин сабактын темасы гүлдөр. Сабактын максаты гүлдөр жөнүндө маалымат алышат. Гүлдүн сүрөтүн тарта алышат. Анда эмесе балдар, гүлдөр бизде эки түргө бөлүнөт. Үй гүлдөрү жана сырт гүлдөрү болуп. Гүлдөрдүн түрлөрү ушунчалык көп балдар, билесиңерби? Үй гүлдөрү апаларыбыз үйдө өстүрөт. Силер жардам бересиңерби? Суу куюп, чаңдарын сүртүп. Ал үй гүлдөрү болсо балдар, үйдүн ичиндеги абаны тазалап турат. Гүлдөр ушунчалык кооз болушат. Азаматсыңар балдар. Анда эмесе сырттагы гүлдөр дагы ушунчалык кооз, үйгө көрк берип турат. Түрлөрү ар түрдүү болушат. Аны дыйкандар гүлдөрдү парникеде отургузушат. Жана эрте жазда, кышкысын ушул гүлдөрдү сатышат, сатыкка чыгарышат балдар. Гүлдөр ушунчалык кооз болгондуктан, түрлөрү көп болгондуктан биз аны азыр санай албайбыз. Азаматсыңар балдар. Балдар, силер билесиңерби? Гүлдөрдү түрдүү кагаздардан да жасасак болот. Ооба, түрдүү кагаздардан жасап, белекей апаларыбызга, эжелерибизге берсек дагы болот. Анда эмесе биз азыр гүл тартканды үйрөнөбүз. Жарым айча кылып тартабыз биринчи. Андан кийин аны тең экиге бөлөбүз. Анын ортосун ачык кылабыз. Ортосуна кайра тегерекче кылып тартабыз. Андан кийин ылдыйына тегерекче кылып тартабыз, жарым тегерекче кылып. Андан кийин балдар сабыын тартабыз. Биз кайсы гүлдү тартып жатабыз, билесиңерби балдар? Андан кийин балдар жалбырагын тартабыз. Ооба, андан кийин боейбуз. Жалбырактарын жашыл, гүлдүн өзүн кызыл, кааласаңар сары кылып боесоңор да болот. Мен бүгүнкү силерге көрсөтүп жаткан гүлүмдү кызыл, саргыч өңгө боейм. Ооба, балдар, азаматсыңар, бул тюльпан гүлү. Бул гүл өтө кооз гүл. Эрте жазда гүлдөйт бул гүл. Бүгүнкү сабак түшүнүктүү болдубу балдар? Анда эмесе сак саламатта болгула.